Ал арада мамлекетке чыккынчылык кылган Кыргызстандын жарандары кармалды. УКМК тышкы жана ички коркунучтардан Кыргызстандын улуттук коопсуздугун камсыз кылууга багытталган жүргүзүлүп жаткан иштер жөнүндө, анын ичинде чет элдик атайын кызматтардын жана уюмдардын чалгындоо иштерине каршы туруу жөнүндө коомчулукка маалымдайт. Кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чыккынчылык кылуу беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүшүнүн алкагында республиканын айрым жарандарынын бул кылмышты жасоого катыштыгы бар экендиги жөнүндө далилдер алынды. 13 апрелдеги тергөө иш-аракеттеринин жыйынтыгынын жана мамлекеттик чыккынчылыкка катыштыгы бар экендигинин далилдеринин негизинде Кыргызстандын 2 жараны кармалды. УКМК колдонуудагы мыйзамдарда бул кылмышты жасагандыгы үчүн 10 жылга эркинен ажыратуу түрүндө кылмыш жоопкерчилиги каралгандыгын белгилейт. Кылмыш ишинин материалдарына берилген жашыруун сырдын чектелген даражасын эске алуу менен тергөө иштеринин натыйжалары боюнча бул адамдар тарабынан жасалган кылмыштардын жагдайлары жөнүндө кененирээк маалымат коомчулукка берилмекчи. Жана чогулган далилдердин негизинде Кыргыз Республикасынын жарандары Марат Казакбаев жана МТ кармалды. УКМК колдонуудагы мыйзамдарды бул кылмышты жасагандыгы үчүн 10 жылга эркиндигинен ажыратуу түрүндө кылмыш жоопкерчилиги каралгандыгы белгилеп кетет. Мындан улам материалдар улуттук коопсуздукка байланыштуу болгондуктан кылмыш иш жашыруун болмокчу.